Ассаламу алейкум айымдар, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен гюсто салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге кунжут, помидор, болгарский, тооктун төшөтти, цветной брокколи, чөптөр жана кисло-сладкий соус керектелет. Эми цветной брокколибизди ушинтип майдалап бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Мен алдын ала бышырып алганмын. Сиздер манты казанга 2-3 минутага кайнатып алсаңыздар болот. Же болбосо кайнак сууга туздан салып 2-3 минутта кайнатып алыңыздар. Андан ашыкча кайнатсаңыздар, брокколиңиздер эзилип, жаман болуп калат. Эми артынан тооктун төшөтүн дагы чоң-чоң кылып, ушундай 4 бурчтук формада кесип алабыз. Эгерде сиздер чийки тоок төшөтүн колдонсоңуздар, анда мариновка кылып, жарым сааттан кийин майга бышырып кууруп алсаңыздар болот. А мен даяр тооктун төшөтүн алып колдондум. Кантип мариновка кылабыз этти десеңиздер, анда мен видеонун астына жазуу түрүндө жазып коемун. Ошого карап мариновка кылсаңыздар болот. Андан кийин өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша ушундай түрдүү көк чөптөрдү чоң-чоң кылып туурап салатыбызга кошуп алсак болот. Артынан кунжутубузду кошуп алабыз. Эми болгарскийлерибизди саманча формасында узун-узун ичке кылып, аны да туурап алабыз. Эми помидорубузду чоң-чоң бөлүктөргө бөлүп алабыз. Негизи помидор черри колдонсоңуздар жакшы. Мен помидор черри таппай, ушундай чоң эле помидорлорду коштум. Эгер помидор черри тапсаңыздар, аны экиге эле бөлүп кошсоңуздар болот. Салатка заправка үчүн мен Арой Д менен кисло-сладкий соустан куюп алдым. Бул кандай соус десеңиздер, мен сүрөттөрүн Telegram каналга баарын жүктөп коем. Жакшылап аралаштырып алыңыздар. Мынакей салатыбыз даяр болду. Эми эгерде чоң тарелкага сала турган болсоңуздар, үстүнө үйүп салганга аракет кылыңыздар. Анан эттерин сөзсүз түрдө үстүнө чыгарып койгонго аракет кылыңыздар. Мынакей ушундай сонун салат болот. Учурда ушул салат аябай өтүмдүү хит салаттардын бири болуп турат. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.